Коомчулукту педофилдерден кантип коргойбуз? Кечээ кыргыз интернет желесине жайылып, кыргызстандыктардын үшүн алган окуя кооптонууну, көптөгөн суроолорду жаратып, көйгөйдү күн тартибине алып чыкты. Үстүздөгү айда эле вице-премьер-министр Элвира Сурабалдиева Казакстандын тажрыйбасын колдонуу менен Кыргызстанда педофилдер боюнча маалыматтар камтылган картаны түзүү сунушун киргизген. Аткамнер айым педофилдер ким экендигин чоңдор деле билбей калган учурлар бар экенин белгилеп, өспүрүмдөр үчүн интернеттеги порнографияны чектөө керектигин да айткан. Казакстанда педофилдер жөнүндө маалыматтар камтылган өлкөнүн картасы иштелип чыкты. Анда жашы жете элек кыздарды зордуктагандардын сүрөттөрү менен бирге маалыматтары жарыяланды. Бизге ушундай карта керек, баарын жарыялоого убакыт келди, деп жазган вице-премьер-министр. Кыргызстанда педофилдерди химиялык жол менен бычуу маселеси мезгил менен көтөрүлүп келет. Аттүгүл жогорку кеңеште 2013-жылы Казакстандагыдай мыйзам долбоору иштелип чыгып, ал кездеги президент аны четке каккан. Бирок коомдо педофилдердин көбөйүшүнүн себептери тынымсыз талкууланганы менен мындай көрүнүш азайган жери жок. Кыргызстандын мыйзамына ылайык жашы жете элек балага жыныстык ыдык көрсөткөндөр 20 жылдан өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажырайт. Педофилдерге каршы дүйнө өлкөлөрү кандай жазаларды колдонот? Алгач жакынкы коңшулардан баштасак, Казакстанда 2018-жылдан тарта педофилдерди химиялык бычууга уруксат берген норма ишке киргизилген. Натыйжада аларга кандайдыр бир убакыт делебени козгобой турган дарылар сайылат. Америкада 90-жылдардын башында Джесси Тименикас химиялык жол менен бычылгандан кийин коңшу үйдө жашаган 7 жашар өспүрүмдү зөөкүрлүк менен зордуктап өлтүргөн. Ушул окуядан соң АКШда Меган мыйзамы пайда болгон. АКШ бийлиги эгер педофилди дарылоо мүмкүн эмес болсо, ал абактан чыккандан кийин тыкыр көзөмөлгө алууну чечкен. Көзөмөлгө алынган мындай киши тескөө органдарына өзү тууралуу бардык маалыматтарды, керек болсо иштеген жана жашаган жерин алмаштырганга чейин билдирип турушу кажет. Ошол эле полиция көзөмөлдөгү кишинин коңшуларын да абайлап жүрүшүн эскертет. Каалагандар интернет аркылуу анын толук өмүр баяны менен тааныша алышат. Андан сырткары педофилдерди электрондук билерик аркылуу көзөмөлдөгөн учурлар да бар. Мындай ыкма шектүүнүн басып турганын чектебейт, бирок ал кичинекей балдар окуган, ойногон жерлерге барганда полицияга атайын белги келип, катуу чаралар көрүлөт. АКШда педофилдер хирургиялык жол менен бычылат, бирок ага педофил макулдугун бериши керек. Көп жылга эркиндикке чыгуу же кесилип кетпөө үчүн бул кадамга баргандар да аз эмес. Педофилия менен Европа өлкөлөрү кантип күрөшөт? Европа өлкөлөрүндө химиялык бычуу салыштырмалуу кийинчерээк колдонула баштаган. Мисалы, Францияда мындай жаза биринчи жолу 2005-жылы ишке ашкан. Адам укугу биринчи планда турган Европанын башка өлкөлөрүндө эле бул ыкмага айыпкер өзү макул болушу керек. Баш тартса өмүрүнүн акырына чейин психиатриялык ооруканада калат. Улуу Британияда химиялык бычуу 2008-жылы пайда болгон. Шарт талапка ылайык буга макул болгон киши дароо абактан чыгаар менен бычылат. 1 жылдан кийин мындай жазаны колдонууга Польшада кошулган. Бирок айрым өзгөчөлүктөрү бар. Эгер жабырлануучу кыз 15 жашка чейинки куракта болсо же айыпкердин тууганы болуп чыкса, жазага тартылган кишинин макулдугу талап кылынбайт. Педофилдер айрым айырмачылыктар эле болбосо, Европанын бардык мамлекеттеринде бирдей жазаланат. Мындан Чехия гана өзгөчөлөнүп турат. Бул өлкөдө педофилдин укугу тууралуу сөз да болбойт. Айып аныкталса, дароо бычылат. Белгиленген жаза мөөнөтүн өтөп бүткөн зордукчунун коом үчүн кооптуу же кооптуу эмес экенин сот менен дарыгерлер аныктайт. Эгер терс чечим чыкса, айыпкер өмүрүн психиатриялык ооруканада өткөрөт. Бирок жиндиканага жатпаш үчүн ал хирургиялык бычууга макул болуп, дароо эле эркиндикке чыгуусу каралган. Педофилдер кайсы өлкөдө өлүм жазасына тартылат? Баланын өмүрүн талкалагандар бардык жерде батыштагыдай укугу эске алынып, эркин жүрө бербейт. Мындай кылмышка баргандар Африка өлкөлөрүндө, Ирак менен Иранда, Кытай менен Сауд Аравиясында жана башка мамлекеттерде өлүм жазасына тартылат. Педофилияга өлүм алдындагы коркуу сезими гана бөгөт коет деп эсептелгендиктен, жазалоо ыкмалары да өтө катаал. Москвада зордуктоо, сексуалдык мүнөздөгү кылмыштар боюнча кармалгандардын 75% Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын жарандары экенин расмий бийлиги айтып келет. Химиялык бычуу бул эркектин тестостерон гормонун азайтуучу атайын каражатты колдонуу. Ал биринчи жолу 1944-жылы колдонулган. Анткени менен адистер химиялык жол менен эркекти түбөлүккө эркектик касиетинен ажыратып салуу мүмкүн эместигин айтышат. Ал үчүн адамга өмүр бою дары берип туруш керек. Эгерде дарыны токтотуп койсо, 3 айдан кийин организм тестостеронду иштеп чыга баштайт. Бул дарыны берүүнүн минималдуу убактысы 18 ай. Таблетка түрүндө болсо күн сайын, укол болсо жумасына 1 ирет алат.